Билгениңди дайыма айта бербе, бирок эмнени айтып жатканыңды дайым билип жүр. Адамдын деңгээли сүйлөгөн сөзүнөн билинет. Адамдын жумшагын адам жейт, дарактын жумшагын курт жейт. Ийгиликти өзүңдөн изде, сырттан эмес. Өмүрүңдүн калган бөлүгүн эмнеге сарптоого даярсың? Эң чоң жеңиш бул сенин терс ой жүгүртүүңдү жеңүү. Көйгөйлөр сенин көңүлүңдү чөгөрүүгө эмес, иш-аракет кылууга түрткү бериши керек. Ачуулануу бул башкалардын каталары үчүн өзүңдөн өч алуу. Адамдын кылган ишинин себептерин толук билмейинче эч качан ал жөнүндө тыянак чыгарба. Ашыкчаак көңүлдүүлүк башкалардын сага болгон сый-урматын жоготот. Адамдын жакшы жагын гана изде, жаман жагын өздөрү көрсөтөт. Эмнеге экенин билсең, кантип деген суроого миңдеген жооптор табылат. Эгер катаны оңдоо мүмкүн болсо, демек сен жаңыла элексиң. Мени бактылуу кыла албай жаткан адам, ал мен өзүм экен. Бирөөнүн күнөөсүн көрсөң, өзүңдүкүн оңдо. Башкалардын пикирин эмес, өзүңдүн жүрөгүңдү тыңша. Канча акча иштеп тапканың маанилүү эмес, кайсыл жака жумшаганың маанилүү. Менин эң негизги душманым мен өзүм. Каталар дайыма кечирилет, эгерде аны моюнга алууга кайраттуулук жетсе. Мөтөрүлгөн адамга эч ким суктанбайт, бирок көтөрүлө алган адам суктанаарлык. Адамга бакыт үчүн аз эле нерсе керек, бирок ошону түшүнүү үчүн ушунчалык көп нерсе керек. Биз дүйнөнү кандай экенин көрбөйбүз. Биз дүйнөнү өзүбүз кандай болсок, ошондой көрөбүз. Эгер сен чарчап жатсаң, эс алууну үйрөн, багынууну эмес. Өзүңдү адамдарга ишенгендей алып жүр.
бирок аны эч качан жасаба. Жеңилип калып жылмайсаң, жеңүүчү жеңиштин даамын жоготот. Кетип жаткандарды кармаба, келип жаткандарды түртпө. Ошондо бакыт сени өзү табат. Өзүңдүн жолуңа өзүң тоскоол болбо. Акыл билим менен гана чектелбейт. Билим иш жүзүндө колдонуу үчүн керек. Эмнени карап турганың маанилүү эмес, эмнени көрүп турганың маанилүү. Балдарыңды оңдогуң келсе, өзүңдү оңдо. Өзүңдү оңдогуң келсе, акылыңды оңдо. Сабырдуулук жөндөмү бар адам көп нерсени багындырууга жөндөмдүү. Акылдуу адам үчүн күн сайын жаңы жашоо башталат. Товардан алдангандан көрө баасынан алданган жакшы. Кээде сөз өлтүрө урат. Жашоонун баарын күн тийген жерде жашап өтө албайсың. Көлөкө бул жашоонун бир бөлүгү. Ийгиликке жетүү үчүн 1% талант, 99% эмгек керек. Каалоо жок болсо, билим жардам бербейт. Билим жок болсо, каалоо жардам бербейт. Дарак экпеген көлөкөсүндө отурбайт. Бир адамга толук ишенсең, натыйжада сен же өмүр бою бир адамды аласың, же өмүр бою сабак аласың.